Бүгүнкү күндө кабарларды сынагыдан көрбөй, же болбосо гезиттен окуп отурбай эле маалыматты интернеттен алгандардын саны өсүүдө. Эгерде силер дагы кабар маалыматтарды интернет аркылуу окуп таанышсаңар, анда силер онлайн журналистиканын бир бөлүгү болуп эсептелесиңер. Онлайн журналистика деген эмне? Анын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Жашообузга тийгизген таасири кандай? Бул суроолордун жоопторун ушул сабакта бергенге аракет кылам. Бул сабак онлайн журналистикага киришүү багытында өтүлгөндүктөн, силерден журналистика багытында эч кандай тажрыйба талап кылынбайт. Эгерде азыр журналистикага кызыгып, анын кайсы багытын алып кетейин деп ойлонуп аткан болсоңор, дал ушул сабактан кийин онлайн журналистиканы тандап кетишиңер мүмкүн. Сабактарда тесттер, көнүгүүлөр жана ошондой эле өз алдынча иштөөгө тапшырмалар берилет. Алар алган маалыматтарды бекемдеш үчүн силерге жардамы тиет деген ишеничтемин. Ал эми онлайн журналистика боюнча сабактар болсо 4 темага бөлүнгөн. Биринчи сабакта онлайн журналистиканын кыскача тарыхына токтолобуз. Андан кийин онлайн журналистиканын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылабыз. Үчүнчү темабыз болсо онлайн журналистиканын тийгизген таасири боюнча болот. Ал эми акыркы сабагыбызда онлайн журналистиканын түзүлүшү жана практикалык иш боюнча жыйынтыктайбыз. Бул сабакта онлайн журналистиканын тарыхына кыскача көз чаптырабыз. Онлайн журналистика биз билген салттуу маалымат жеткирүү каражаттары гезиттен, сыналгыдан жана үн алгыдан айырмаланып, маалымат окурманга интернет аркылуу жеткирилген журналистиканын түрү. Муну биз интернет журналистика деп атап койсок да болот. Анын кыскача тарыхына токтоло турган болсок, интернет журналистиканын пайда болушу санарип технологиялардын пайда болушу менен тыгыз байланыштуу. Ал эми санарип технология дегенде биз электроникалык технологиялар түшүнөбүз. Эң алгачкы электроник компьютерлер 1940-жылдарда пайда болгон. Ошол учурдан тарта күнүбүзгө чейин уланып келаткан убакытта биз жалпылап электроникалык технологиялар деп атап келебиз. Мына ошол 40-жылдарда компьютерлер пайда болгон болсо, ал эми 1989-жылы дүйнөлүк желе же болбосо интернет жалпыга жеткиликтүү болуп калган. Мына ушул негизги эки жетишкендик журналистиканы эбегейсиз өзгөртүүгө учураткан. Интернеттин кеңири кулаш жайышы менен бара-бара интернет басылмалар жарык көрүп, алар интернеттеги аудиторияга маалымат жеткирүүнүн үстүнөн иштей башташкан. Ошентип, бул журналистикадагы жаңы багыттын интернет журналистикасынын пайда болушуна алып келген. Бүгүнкү күндө интернет басылмалар өз веб-сайттарындагы материалдарды окурмандарга бир канча жол менен сунуштап келишет. Алардын бири коомдук желилер. Онлайн журналистикада коомдук желилер өтө маанилүү ролду ойношот. Анткени күнүбүздө интернет колдонуучулар кабар маалыматтарды дал ошол коомдук тармактар аркылуу алып калышты. Күнүбүздө кеңири жайылган коомдук желилер Facebook 2004-жылы негизделген болсо, Twitter 2 жылдан кийин 2006-жылы жарык көргөн. Ал эми коомдук тармактарды пайдалангандардын жалпы саны учурда 2 миллиардтан ашуунду түзөт. Бул болсо жер жүзүндөгү адамдардын жок эле дегенде 1/3 дегенди билдирет. Кыргызстандагы интернет журналистикасынын тарыхына токтоло турган болсок, жалпылап айтканда ал 2005-жылдарга барып такалат. Бул дүйнө жүзүндөгү интернет басылмалар пайда боло баштаган тенденция менен бирдей эле болгонун айгинелейт. Ошол убакта негизделген айрым интернет басылмалар бүгүнкү күнгө чейин ишин улантып келатышат. Айрымдары болсо жабылууга дуушар болгон. Ал эми учурда интернет басылмалардын катары улам жаңы маалыматтык сайттар менен толукталып атканын байкоого болот. Интернет басылмалар экиге бөлүнөт. Биринчи топко өз алдынча иштеген интернет басылмалар кирет. Мындай басылмалардын салттуу маалымат каражаты, гезит, сыналгы же үн алгы версиялары жок. Алар атайын интернет басылма болуп негизделишкен. Ал эми экинчи топтогу интернет басылмаларга иштеп жаткан гезит, радио жана телеканалдардын интернет сайттары кирет. Биз онлайн журналистика дегенде дал ошол биринчи топтогу интернет басылмаларды түшүнөбүз жана сабагыбызда дагы ошолор боюнча талкуу кылабыз. Интернет журналистиканын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Журналистиканын башка салттуу багыттарынан эмнеси менен айырмаланат? Интернет журналистикада маалымат бир гана интернеттеги аудитория үчүн интернеттин тили менен даярдалып жеткирилет. Бул интернеттин башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири. Бул боюнча кененирээк кийинки сабакта сөз кылабыз.